Азыр 5 минуттан кейін электро мобиль менен таксиге чыгабыз, такси кызматына. У нас было 85% зарядки, да, то есть сейчас вот 34. Считайте, сколько? 50%, да? Assalamu alaikum, урматтуу достор. Азыр 5 минуттан кейін электро мобиль менен таксиге чыгабыз, такси кызматына. Буюрса бүгүн кечинде результаттар менен бөлүшөбүз. Бүткүлө стористерге чыгып турабыз. Assalamu alaikum. Достор, заказ келди. Эл журтта мода болуп аткандай толук кандуу ишке киришебиз, буюрса кеттик. Бисмилла. Достор, азыр биринчи заказ таштадык. Эки заказ коротобуз. Дарек боюнча Асанбай 2А дегенге азыр. Через 300 метров. Достор, азыр таксист байкелер, ийгелер түшүнөт. 145 сомго келдик. 145 сомго зарашырта кетти. Разакова 2ден клиент алып, пассажир алып, достор. Ал Токонбаева, то есть магистральга алып келдик. 9Б Сухабатара менен кесилишкенден кичине өйдөрүк жак 145 сом болду. 145 сомдон 18%-ын Яндекс алганда деген 118 сом калат экен, 18%-ын алганда. Андан тышкары 9 километр экен. Средний эсептегенде шаардын ичинде 12 литр жегенде машина расход 70 сом болот. Ошондо 118ден 70, нары жакта 48 сомбу ушундай калат бир заказдан. Азыр кийинки заказ коротобуз. Көрөбүз ал канча сом болот экен, туугандар. Биз менен чогулгула. Саламатсызбы, сиздин атыңыз ким? Бахира. Бахира, эмне менен алектенесиз? Футбол менен. Такси менен көп колдоносузбу? Ооба. Бүгүнкү электро такси менен сизге кандай болуп атат? Ушундай келет деп ойлодуңуз беле? Күткөн эмесмин. Кандай мындай балким өзгөчөлүктөрдү байкап жатасыз машинада? Комфорт экен. Жагып жатабыз сизге. Электромобилдер боюнча негизи буга чейин уктуңуз беле? Жок. Бир аз укканмын интернеттен, маани берген эмесмин. Такси чакырганда электромобайл келип калды. Таң калыштуу болдум. Аябай жакты. Силерге дагы сунуштайт элем. Саламатсыздарбы, менин атым Байхера. Такси чакырганмын бүгүн. Электромобайл келди. Таң калдым. Күткөн эмесмин. Күтүүсүз жерден келип калды. Мага аябай жакты. Силерге дагы мени түшүнөт болуш керек. Азыр эртең саат 11:30-да чыкканбыз. Азыр канчанчы заказ болуп атса көрөбүз. 503 сомго иштейдик пока. 4 заказ аткардык. Азыр 5-чи заказга баратабыз. Доставка экен. Доставкасын алып барабыз, ключ. Анан кийин ошол жактан заказ алабыз, дальше көрөбүз канча сом чыгат экен. Канча сом чыкканын азыр айтам. Дордой стадион жактан алганбыз заказды. Стадиондон жактан алып, проспект Чыңгыз Айтматовго баратабыз. 191 сом болду. Азыр ал жакта повышенный коэффициент болот болуш керек.
то есть фиолетовый зона таксисттер билет. Байкаштырабыз азыр. Кечинде походу дело азыр тартып чыгарып турабыз да туурабы? Ооба. Кайгырабыз канча сомго заказ алдык. Ошо менен кечинде эсептейбиз, электромобиль менен канча сом тапса болот. То есть 3 жылдык выкупка алса болобу же болбойбу, ток дегенде точно дана маалымат берем. Жеке мен өзүм оюм менен, анан кийин математика менен кичине болсо да туруш эткендер, достошкондор билет. Кыскасы ошо. Анан кийин ойлонобуз, рассрочка алсакпы, алдасакпы деп. Ошо достор. Доставканы алып келдик азыр. Эти охрана кароо бакиге беребиз азыр. И дальше у нас есть дальше заказ. Азыр буну завершать эткенин билебиз, кайка экен. Ключ был. Сейчас. Так, салам алейкум достор. Мына биз эртең менен 11:30 чыкканбыз. 12-лерге жакын биринчи заказ алдык. Саат 4:30 чейин иштедик, по-моему, саат 5-терге чейин иштедик. Общий биздин кылган заказыбыз 8 заказ кылдык. 8 заказдан могу жерден көрсөңүздөр болот. Мынакей минустарды баарын снимаешь, да? 8 заказ был, в общем, 20, ой, кечиресиңер. 45 километр жүрдүк. 45 километр, это средний орточо эсеп менен 12 километр болгондо, ой, 12 литр расход болгондо ошондо 6 литр болот. 6 литриң ошондо 360-400 сом болуп калат да, примерно. Бензин машина менен таксовать эткенде 400 сом, андан комиссия, Яндекстин комиссиясын алабыз. Ошондо, в общем, 995 сомдон ошондо алып салгыла, примерно бир 250-300 сомго иштеп калдык да. Ошондо 12, 1, 2, 3, 4 саат, 4,5 сааттын ичинде. Бул бензин менен иштеген да. Если электромобиль менен иштей турган болсок, бүгүн кечке чейин стористен көрүп атсаңыздар керек. Орусча айтканда, в принципе, тапкан акчаң бардыгы ошондо өзүңдө калып атат, чөнтөгүңдө калып атат. То есть сен бензин куйбайсың, и акырындап мотордун өзүнө убактысы келген адамда майын алмаштырасың. Бул дагы эскерте кетиш керек, аз акча эмес. То есть 4000-5000ге мотор майын алмаштырасың. Таксовать өтмөлү көп жүргөнгө жараша 2 айда, 2,5 айда бир жолу алмаштырганга туура келип калат. Ал дагы, то есть лишний расход. Чөнтөк ооргап турган десек болот. Так что электромобильди алып толук кандуу ишке киришерсе болот деген сыяктуу туугандар. Ассаламу алейкум туугандар. Барыңар билгендей, эртең менен биз 11:30 чыкканбыз. 11:30-дан 5-ке чейин иштедик. Биз 8 заказ кылдык. Эртең менен биз чыгып баратканда машинанын зарядкасы 85% болчу. Покажи. Азыр мына 34% калды. Биз 50%-ын жок кылдык ошондо. Ошо 50% менен биз 50%ке жетпейт. 83 километр жүрдүк. Шаардын ичинде 8 заказ менен 83 километр жүрдүк. Ошондо 100% толук боло турган болсо 80, 160, 200 километр смело айдасаң болот. 200 километр такси үчүн, именно такси үчүн. Бир күндө орточо менен 100 километр жүрөбүз да, баарыбыз эле билебиз. Орточо эсеп менен 100 километр жүрөбүз. То есть сен сиз 1,5 саатта келдиңиз, бекер. Ал дагы ушуну эстеп калыш керек. Бун зарядтан 50 сом, 100 сом эмес. Именно ушу машинаны алган жерге келсеңер бекер зарядтап берет. Андан тышкары парковкалар да бар. 1,5 саатта толук 100% толот. Ошо менен 2 күн айдасаңыздар болот. Бунун баасы биринчи очередь баасын сурашат. Бунун баасы доллар менен $13,500 экен туугандар. Да, я согласен, бул $13,500 өтө чоң эле акча, көп эле акча. Бирок бир жакшы жери 3 жылга гарантия, 3 жылга рассрочка менен алсаңыздар болот. 3 жылга рассрочка менен алып 10% первоначальный взнос, биринчи бергениң 10%. $13,500 сомго которсоң 1,100,000 сом болот. Ошонун 10%-ин примерно 120,000 сом берсең болот. 120,000 сом берип туруп, күндүгө 1000 сомго бензин куюп, анан кийин 800 сом аренда берип, күндүгө 2000 расход болбой,
120 миң алдың, күнүгө 1000 сомдук, ошондо биз орто эсеп менен эсептегенде күнүгө 1000 сомдук болот экен. Ошондо 3 жылга бөлө турган болсоңчу, арендага алып иштегенде жанталашып эртең менен кечкече иштей турган болсоң, 1,5-2 жылга жетпей актап коет бул машина. Орто эсеп менен, анткени арендада иштеп жүргөн сен 2000 иштеп атасың да. Жаның кыйналып, бул өзүңдүн машинаң болот. Тем более сен ал арендага машинаны 4 ай айдайсың, 5 ай айдайсың, может 1 жыл айдайсың, бирок кайра машинаны бересиң дейсиң, ошончо акча берип коюп туруп, мээсинде кайтарып бересиң. Ошол эле суммага мисалы арендага айдай турган болсоң, арендага эмес, то есть өзүң рассрочкага алып айдай турган болсоң, демек ошол акчанын сен берип аткан акчанын жарымы өзүңдө калат, машина өзүңдө калат. Мен өзүм деле Mazda демөө айдайм, арендага күнүгө 700 сомдон төлөйм, ага деле 700 сомдон тышкары дагы 1000 сомго заправка кылам күнүгө бензин. 1700, ошо менен баланс менен 2000ден ашык расход болот. Ошо акчаны чыгарыш үчүн эртең менен саат 7ден баштап кечки саат 9-10го чейин бир 2,5-3 миң чыгарганга аракет кыласың. Ошодон бир 400-500 сом калат өзүңдө. Андан көрө мисалы мен июнда алгам, 5 ай болуп калды. Мен жана орто эсеп менен эсептесем бир 400 миңдин тегерегинде хозяинге берип коюп турмун да, уже могул акчанын, могул машинанын уже жарым акчасы десем болот. Ошондой эле темп менен дагы 1 жыл иштей турган болсоң, жакшы тынбай иштей турган болсоң, 1 жыл 1,5 жылдын ичинде кутулуп коесуң, машина өзүңдө калат. Ошон үчүн 110 миң, 120 миң бул албетте аз акча эмес. Өзгөчө бизге окшогон простой карапайым калкка 120 миң деле өтө көп эле акча деп эсептейм. Бирок ошону аракет кылып, бирдеке кылып ошо машинаны алып калсаңар, толук түрдө актайт өзүн. 100% кепилдик берилет, актайт өзүн. Ошон үчүн туугандар жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Ал деп эле алдырып алды дебей, ар бир адамдын өзүнүн жеке ою болот, өзүнүн жеке мнениясы болот дегендей. Үй бүлөңөр менен кеңешип, ушундай кылсак кандай болот деп бир жакшы ойго келип, жакшы жыйынтыкка келип, анан алсаңыздар, мен ишенем 2 жылда толук актап бүтөт. Эми 2 жыл эмес, сен 2 жылда 2 арендага машина алмаштыра турган болсоң, жа машинадан жок, жа акчадан алып каласың. Ошон үчүн туугандар, жакшы бир аракет кылып ушундай машинадан алып калайык. 2017-жылкы машина, айткандай Toyota Corolla айдагандар билет, ошол эле эч айырмасы жок. Комфорт, жана Fit Mazda айдап жүрсөң чарчап каласың, кечке чейин белиң ооруп. Буда андай жок. Мен бүгүн кечке чейин иштедим. В принципе нормально. Ошон үчүн туугандар, келгиле барыңыздар. Ассаламу алейкум. Жакшылап ойлонуп бир жыйынтыкка келгиле.